Ассаламу алейкум достор, өзүңүздөр билгендегидей бул жакынкы арада эле 3 жашар кыз тиш доктурга барып, тишин дарылаталык деп ата энеси алып барган убакта наркотиктерди сайып, анан тигил 3 жашар кыз каза болуп калган. Чоң апасына жолукту. Ойногон оюнчуктардын баары ушул жерде турат. Ушул жерге кечке самокат тээп, ары бери ойночу чуркап. Канча дары сайыштыр дедиңиз? 10 препарат сайыптыр, могу жерде турат. Аналгин, димедрол, атропин, фентанил, кетанал алдап коюшту да. Бул болсо Дентамакста мага келгенде жана Айганыштын ушундай рекламаларын баарын көрсөткөн. Оозу ачылган боюнча калыптыр. Даже мындай врач деген жаап коюш керек да. Анан эмнеси врач анда, если ошентип шалакылык кылып тур. Көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн жанагы анастазия болот. Ошол уколду сайган. Эмеде СИЗОдо турат. Стоматолог ошол именно сиздин небереңиздин тишин жасаган стоматолог калчы. Ачык айкын эле жүрөт, күйөөсү тең. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, өзүңүздөр билгендегидей бул жакынкы арада эле 3 жашар кыз тиш доктурга барып, тишин дарылаталык деп ата энеси алып барган убакта ошого жанагы дары дармектерди, наркотиктерди сайып, анан тигил 3 жашар кыз каза болуп калган. Анан бизге кайрылышты, келип бир чагылдырып берип койсоңуздар деп ушул жерге келдик. Азыр ошол кыздын чоң апасынан интервью алып, сиздерге көрсөтүп беребиз. Достор, мынакей азыр чоң апасына жолуктук, Сиз чоң апасы болсо, мен Айгүл Исакова, ушул Баркутинский 23 жашоочусумун. Мына менин неберемдин ойногон жерлери, тепкен ушул жерге даже гүлдөр биринчи ушунда гүл чыгып келатканда гүл терип жыттачы. Мына укуум жана эмелердин баарын жыттачы. Азыр жыттаган эч ким жок. Даже гүлдөрдү караган эч ким жок. Ойногон оюнчуктардын баары ушул жерде турат. Ушул жерге кечке самокат тээп, ары бери ойночу чуркап. Бул жерде бир подругасы бар эле. Ошо кошуналар да келип айтса болмок. Кандай кыз экенин, эмне болгонун. Мен бир өкүндүргөн нерсе, эгерде бир жери ооруп, барып больницага жаткырып, ушундай операция болуп каза болуп калса, мен ооруп жүрдү эле дейт элем. Ушул жерде эртең менен ушул жерден келип, апа кушать хочу деген балам айтты, жок, кушать бербегиле деди. После операция гана эмнелеп, после жана тишин тазалагандан кийин гана бериш керек экен деди. Ошо менен кызым кушать хочу деген боюнча кетти. Кечинде саат 4-тө звонок этип, 4-тө эле бүтөт деген. 4 эмес, 5 болду, 5:30 болду, 6 болду. 6:30да мен звонок этсем, келим өкүрүп кыйкырып аткан үнүн уктум дагы, ой, эмне болду деп, себеби ошол убакта баласы бар эле 6 айлык. Ошону карап калдым эле мен. Коем, экөөң баргыла, мамасы, папасы жанында тургула деп. Бул баламдын жаштыгынын гана алдап коюшту да. Бул болсо Дентамакста мага келгенде жана Айганыштын ушундай эмелерин көрсөткөн болчу, рекламаларын баарын көрсөткөн. Кара чапа кандай жерде көрсө Дентамакска алып барып аябай реклама кылып, анан прикгма деп биздин операционный блогубуз ошол жерде, операционный немебиз деп алдайт да. Булар келсе кийин кирип көрдүк, эч кандай операционный, азыр деле барып көрсөңөр болот. Ал жерде эч кандай операционный деле эчтеке жок экен, бир эки эме жатат, мындай койгон креслосы бар экен. Дентамакс дедиңиз, Дентамакстан башында ошондон реклама кылып келип атпайбы? Ошол жака тишин жасатканы эртең менен алып кетишет, Жок, биринчи реклама кылып сүйлөшүп келет да, жакшы экен, аябай тимеле таза жер экен деп. Аны ага чейин айтпайт. Качан жазатарды гана при КГМ, биз КГМнын алдында деп, КГМга жашынышып алып, анан көрсө ошол бир экинчи этажда ушундай бир эки эле эме бар экен, кресло бар экен. Ал жерде дагы көп кишилер бар, эми алардын баары барып айтып берет. Адрес кайсы жер? Бул кайсы эле Тыныстанова. Тыныстанова 1 по-моему, эменин Октябрьский прокуратуранын бет маңда экен, жанагы. Мындай ириң-уйруу эме турат го, ошонун астында, моргтун эле бер жагында экен, баш жагында. Көрсө ал жерде эч кандай операция кылганга да акылары жок экен ал жерде. Бүт бара даже деген бир эчтеке катталбаптыр даже. Ошол клиника катталбаптыр. Ушул жерде тиги стоматология бар, тигине мындай деп билбейт экен. Ошол жерге келишет экен, сүйлөшүп арендасын төлөйт экен. Жана чамаданын көтөрүп келип эле конокко келгенсип келет экен да, чамаданын ачып алып эле ошол жерден жазай беришет экен. Эми өзү жалгыз келбейт, мунун экинчи курста дагы бир сиңдиси бар экен. Почему-то унутулуп калыптыр.
Анан эмелердин баарын таанышып отурсам эле Аделя көтөрүп кирди, кысты дейт да. Аделясы ким экен деп отурсам, көрсө өзүнүн сиңдисин. Акчанын эмеси да. Өзүнүн сиңдисин алып кириптир ассистент кылып, 2-курста кандай имеет ана право? 2-курста окуган кызды операцияга алып киргенге. Ал жерде посторонний болбош керек да. Ошентип кириптир дагы булар деген баштап эми азыр өзүнүн показаниясында бул жерге элдерге тиги эмелерди берип атат. 19 тиши, анан 20 тиши, анан пульпит болуп кеткен. Мына өзү айтып атат, өзү биягында жазып атат. 10 тиши, анын үчөөсүнө экөөнө коронка кийип коюптур бул жагына. Анан астыңкыларын не успела депчи. Кандай эртең менен саат 11. Ал ошондо стоматолог эженин аты ким болуп калат? Айганыш Кадыркулова. Ошентип кирет дагы, ошентип баламан айрылып калам. Макул, бул деген врач экен. Ошол учурда бул Айганышка бирөөлөр да жазылыптыр дагы, звонт этет. Звонт этсе, такыр телефонун албайт. Ошол күнү эле барат дагы бул жерде бир клиникага барып жазаттыр. Ошол маалда ошол врачка биз да кийин көрүп барып таптык. Ошого звонт этип, кетанал менен аналгин сайсам болобу 3 жаштагы балага дейт да. Бул уже менин кызым каза болуп калгандан кийин чалганы. Булар жөн эле өлтүрүп алышып эле, анан кийин айтып коюшса керек да, ушуну баягы анафилактик шоктон өлдү, врачтардын баары жамыган, ушу анафилактик шок экен. Анан ошондон деп койсо керек да. Жок, ни в коем случае болбойт. Анткени ассистент кулагына эметип келгенде тиги баласынын жазатып атканы менин жанымда туруптур, жанагы клиенти, мамасы. Ал угат да. Анан тиги бүтүп, кол башын жууп, анан кайра чалат. Не болду жанагысы десе, спокойно өлүп калды деп коет да. Бул уже ит өлгөндөй эле мамиле. Канча сааттан болуп атат? Мисалы, барып жетелеп алып кирип, тигинин ичине алып кирип кетишкен, анан өзүлөр болсо калып калган. 11:20 алып кириптир да, 6:30 анан өлүп калды деп анан мамасынын колуна. Кечки 6:30. Ошого чейин кармашкан. Ошого чейин кармашкан. Ошого чейин кармап, бирок деген 5ке 2 мүнөт калганда мен балам улам сообщение жазып, звонт этсе албайт да, переживать этишет да. Чотто жүрөгүм бирдекени сезип атты дейт да, анан ушинтип эме кылсам, мына мамасы да. Эметсем, вот я заканчиваю, через 40 минут мы уже полностью заканчиваем деп, ушинтип успокаивать этет тиги папасын. Анан ийинде отуруп калды. Жок, ага жетпей эле. Ошентет жок, анын 6:30-да баягы уже эметип баштадым дейт, врачтар ар бир өтсө суранайынчы деле, эмне болду бала до сих пор жок деп. Аны эчке чыгарып койгон экөөнү тең. Анан буга кыйкырат, ошентсе эле врачтар ошол чыгып эле, байке, эми жүрүңүз дейт. Жүрүңүз, тиги бала эми ушундай биз жакшы эле эметип атсак, кетанал менен аналгин сайсак эле каза болуп калды дейт. Дегенде эле тиги кыйкырып өкүрүп, Кудай, кандай каза болуп калат, кандай жүрөгү токтоп калат деп ыйлайт да. Кыйкырып ошентсе эле болду, качып жок болот. Бул энеси 2 саат, мен баргача 2 саат боюнча бала эбакта эле уже мындай эме өлгөн киши мындай эме болуп калат го, түзөлүп уже давно эле. Ошентип эле отуруптур, оозун дагы чыгарып кандай колуна карматып коюптур же кандай? Коридордо ошол жанагы операционный кабинеттин эле коридору бар экен, сыртынан еще бекитилип туруптур. Анан мен экинчи балам менен бардым эле, машина эме кылып, ал ачпайт, анан терезени бир коюп талкалады, талкалап анан ачып кирдик. Ошентсек бул өкүрүп, папасы эшикте. Ошону айтсаңыз, тигил ошондо каза болуп калды деп атпайсызбы? Тигил кабинеттен кандай кылып алып чыгып же ичине кабинетке чакырып киргизип турган колуна карматып коюптур бала. Папасы мамасын кыйкырып эметсе, анан мамасы чуркап кирет да. Муну бир эмеге отургузуп коюптур. Не деп коет? Палата дейби, палатада. Анан тигил айдана Алия каза болуп калды дейби деп кыйкырат да, анан бул чуркап чыгып эле баягы эмеге чуркап кирет да. Ошондо бул баласынын колуна берет. Колуна бергенде эле мондай эмеде скамейкасы, мындай стульчик бе. Ошол жерде отуруптур, бул кармап, өпкүлөп отуруптур уже. Бала уже давно эле уже 1,5 саат, 2 саат мурун эле каза болуп калган балачы. Бирок ошого чейин айтышпай, жашырып булар, анан айтат да 1 саат дейт биз эме жазадык дейт. Жана реанимационный мероприятие жасадык дейт. Жанында 3-чү детский турат. Булардын салакылыгы да, көрдүңбү? Анткени эмнеге чакырган жок? Булар деген биздин ишибиз билинип калбасын, бу жерде подпольный иштешип аткандары билинип калбасын, айыбыз ачылып калбасын деп чакырган жок. Эгер жүрөктөрү болсо, жанында 3-чү детский турат, реанимация чакырса келип менин кызым тирүү калмак да. Жок, ошончо саат кармап отуруп, 1 саат реанимация, төшүнүн баарын мен сүрөттөрүн көрсөттүм, төштөрүн бүт күйгүзүп салган. Колунда катетер, бутунда катетер, соо жери жок да эч кылсачы. Бүт ооздорун тегереген бакылуу, баягы тиштен чукулат көгөрүп алгонду. 3 жаштагы. 3 жаштагы. Оозу ачылган боюнча калыптыр, даже мындай врач деген жаап коюш керек да. Анан эмнеси врач андай, если ошентип шалакылык кылып туруп
кармап туруп биз качкан жокпуз, бир кабинеттерге кирип жашынып туруп дейт. Эмнеге жашырат? Жок дегенде реанимация чакырып деле моргко врачтар жеткизиш керек беле? Жок, балам өзү шалпылдап көтөрүп алып барды, ыйлап. Өзү көтөрүп барды. Мына өзүнүн сотрудниктери келди ошол жерде, болгон эмелердин баары келди ошол жерде. Баланы өзү көтөрүп барды. И то кармап алып кой бербей ыйлап, мен таштабайм баланы бул жерге, алып кетем деп. Анан ошо өзүнүн жанагы чогуу иштешкен эмелер айтты, сен анда туруп уурдап кеткен болосуң. Жок, эртең мененке чейин кой, камеранын астына коелу депчи. Ошо менен калды кызым. Түнү менен уктаган жокпуз. Өзүбүз эле бир саат 2-де келдик, 2-ге чейин ошо эмени айланып жүрдүк моргту. Айланып жүрдүк, 2-де келдик, 4-тө келиним жаман болду, ушундай скорый келди, ызычуу болуп аттык. Ошо менен 4-тө балам кайра туруп алып, кыштын кыран чилдесинде туруп алып, бир жалгыз кофта менен даже үстүнө да кийбей ошо моргту кайтарып турду. Эмне болот депчи. Бирөө басып келген жок. Саат 3-кө чейин бир киши басып келген жок. Ишенесиң, бир врач басып келбей, эмне болдуңар деген жок. Сойдурабыз. Келиним ыйлады, апа, сойдурбай эле коелучу, убалына калбайлычы, шойдон эле алып баралы. Кудайга койдук дейлем депчи. Деп атсак деген бул Октябрьскийдин прокуратурасында жана Каратаев деген зам айтты. Сойдурбасак биз эчтеке доказать эте албайбыз. Сойдуруш керек. Ушинтип отуруп анан коем, доказать этели анда деп сойдурдук. Мен азыр 3 күн уктай алган жокмун, сүрөттөрдү көрүпчү. Азыр көрсөтөм силерге. Кандай акыбалда сойгон баланычы. Ошентип сойдурдук, бир киши басып келген жок. 3-тө алдык дагы Кочкорго жеткиче 6 болду. 6-да эле кышында караңгыда жерге бердик. Баланычы барсак молдолор күтүп туруптур. Эмесин окушту дагы жерге караңгыда бердик. Ошо менен кайтып келдик. Келгенден кийин биз качан реакция кылып заявление жазгандан анан 2-3 күндөн кийин анан эне атасы келди. Толтура болушуп алып келди. Кечирип койгула, эми жаштык кылышыптыр, анан коркушуптур, анан эмнеге врач анда? Коркуп, баланы колуна берип коюп качып кеттик. Мына макул башка күнөөсү жок болсун. Бул сайыптыр, жанагынча 10 препарат сайышыптыр да. Мына азыр булардын баарын окуп берем. 10 препарат саят. 10 препаратты 3 жаштагы бала ач болсо көтөрө алабы? Анан дейт, кет анал менен анал кинди 18 жашка чейин сайганга болбойт экен деп мына бияктан чыгарып берип атышат. Өзлөрүнүн эле врачтар. Болбойт деп мына Мавлян уулу Советтин министри, председатель комиссия болуп, мына 10 кишини алып алып, комиссия түздү бала өлөр мененчи. Жана биз ызычуу болуп баштаганда. Комиссияда биякта бүт эмелердин баарын тиги чыгарып берип атат. Булардын эмеси да болгон эмес. Лицензиясы да жок. Даже элементарный категория да албаптыр. Бул 5 жыл иштептир. 5 жылда категориясы да жок, эчтекеси жок. Жөн эле бир көчөдөн келген врач бу билбейм. Анан эми ден тамакчыдан сурасак айтат, бул жөн эле бир эле столду эле арендовать этип коюп, ошону $300, $400 ушундай. Аны да алдап кетет да. Бала өлгөндөн кийин барат дагы айтат, ушундай тиги мен ушул жерде сенде иштейт деген эле эмеге кол коюп бер. Анан ал бала деле байкуш жаш бала экен. Эчтекеси жок эле пустой кагазга кол коюп берип койду. Булар задний число менен жасайт. 2023-түн задний число менен договорду КГМАнын директоруна алып келип, КГМАнын директору соучастник болуп атат да. Бул жерде директор да допускать этип атат да ушундайларды. Мединститут при КГМА деп атат. Ал жерге алып келет дагы тигилер документтин баарын жазайт. Муну Шамурзаев билбейт. Документ жасалып калган. Кийин отуруп калганда гана билди да. Ошол күнгө чейин акыркысына чейин айтпай турган акыркы күнү жаап койду да муну. Сотко кетердин алдында бир ай мурун эми ыйласа ал баланы чындап келгенде күнөөсү жок эле. Кол койгондугу эми кол койгон үчүн күнөөлүү да дагы. Кол коюп берип коет, мен мындай деп эмесмин дейт. Анан күйөөсүнөн сурайт. Күйөөсү да онколог врач экен. Талайбеков Данияр деген онкологияда иштейт экен. Силер бир кимдер тартып жүрдү эле бир түнчүндө бар бир жерде операция жасайт экен, андай мындай дегендерге, по-моему, ошого да соучастник окшойт да бул да. Бул бала барат, ушул алып барып атат да. Тиги данчик барат, пожалуйста, кол коюп берип койчу дейт. Тигинси кол коюп берип коет. Ошо менен буларды до конца алып Күйөөсү дегениңиз стоматологдун күйөөсү? Стоматологдун күйөөсү, онколог врач. Ал соучастник эмнеге документ жасатканга эме болот. Документтер жазаткан болот. Ошондо эмне документтер жазат? Ошондо деген договор жасап атат задний число мененчи. То, что тигилердин уруксаат кагаздары жок болчу да тигилдердечи. Анан ошол түнү барып жазаттыр. Ошол күнү бала алар бизде ойлобосо керек мындай болот деп качан 22 күнү барып жазатты. Бизде кызым 18 күнү
18 каза болду. Биз 20-21 ушу 22-синде заявление жазган бардык. Тигилер укту дагы анан ушу ага чейин может тигинтип тынчып калып калат деп ойлошо. Жана договорлорун бүт уруксат кагаздарын жасап коет. задний число менен жазап число менен жасайт, бүт бардыгын жасайт. Анан почему-то ушуга чейин категориясы жок эмне болуп турат деле. МВДда буяк эмеде жүрсө эле категория коюлуп калат дагычы. Тияка чейин буяка чейин мына категориясы жок деп мына өзүлөр врачтар чыгарып берип атат. Даже единственный кирип баратканда каттайт го журналга чейин бул пациент келди. Жок, андай да журнал жок. Эчтеке жок. Эчтеке жок. Бул кыз келди, мындай тигиндей деп булар барып тапшырады айтат. Биз деген жана аллерге тест андай мындайларды алып келебиз деп жок. Жүрөгүн эле тартып койгула. Анан эмне деген дагы? Дагы бир эле анализин алгыла дейт. А мен келиним дагы тиги медсестра, детский медсестра. Демен укол саярдын алдында жиберет эмеспи? Ооба, ошого бир экөөнү эле, ошого эле. Бул жүрөгүн да тарттырышат, ЭКГ да бүт баарын тапшырышат, анан анализин да тапшырат бул. Тиги эме болуп калбасын, аллерге тест тапшырып коелучу тиги бу деп, аллерге тест да тапшырат. Тигилердин айтканы боюнча жана менин угушум боюнча, мен деле жаңылыктардан эле көрүп атам да, алардын айтканы боюнча жана воздух менен уктатабыз деген мен жана эме коюп. Азыр мен тиги келинимдин эмесинен тиги экөөнү жазышкан эмет берем. Анан антпей алар жана антип наркоз берет. Наркостон эле булар ойгото албай койгон да. Себеби ачка болсо эмеси түшүп кеткен, сатурациясы түшүп кеткен болмойм. Ойгото албай калып анан айлалары кетти дагы булар кетанал менен аналдынге жабышып болбосо 11ден баштап 6га чейин 11:20дан 6:30да анан колуна берип коюп атат да. Оюнчуктарды коюп койтурсуз. Коюп койдум. Кызым ушуларды ойночу, постоянно ойночу. Оюнчуктар аябай көп болчу. Мына акыркы папасы борки бир жомок айткан эме алып келген. Ушуну кызым уккан да жок. Мун жомок айтып берет деп, жомок айтчы эле дей берчи да. Анан баарыбыз тажайбыз дейм, кечке жомок айтып. Анан ушул эки жомок айтып берсинчи деп ушуну алып келген. Ушу менен ойнобой калды баягы ушу кызым. Анан тетиги жайында кыздарды көрүп, чоңураак бул жерде кыздар бар, ушуларды көрүп ролик тебем дечи. Анан жанагы эмне деп койчу эле бутка эме кылган. Самокат укмуш депчи. Бул көчөнүн башынан тияка учуруп кой машина эметет деп анан бул жерден тынч эмес деп. Анан гүлдөргө суу куям дечи ушундай. Анан кичинекей эле бир кичинекей гүл көрсө эле жайында чуркап келип эле тизелеп бере калчы. Апа это тебе, мама это тебе деп элечи. Анан ушул акыркы күнү эмеге кетип барат, мурунку күнү папасы жумушта болчу. Папасына чалып атпай, жан дечи да папасын. Жан. Мамама гүл, жакшы гүл алып келип берип койчу деп ушуну суранып атпай, жан. Мамама жакшы гүл алып келип бер деп ушул. Акыркы сөз ушул болду да. Эртең кетип барат, апа, кушать хочу деп ичин минтип эметсе, ай, берип коеюн, хотя бы кефир берип коеюн десем, балам да урушуп койду да. Апа ачка алып кел деген деп. А мен деле ойлоп отурмун да, эмнеге мага мээме жеткен жок, ачкага эмнеге наркоз берет деп ойлогон жокпуз да. Севаран жыттатса бирдеке болот го, кокуй дедик да. Негизи севаранды көрсө биз деле билбейбиз да мына. Мен башыма салбаса кокуй деп бирдеке болсо мен деле ойломокмун да. Өзүмдү күнөөлүү сезмекмин эгерде анан айтып атпай түнү менен баласы уктабай жатып анан тигинтип анан минтип деп жок. Жерди мана эч жердегилер албай коюп дейт. Болгон врачтын баары албай коюп, жалгыз Кадыркулов алыптыр да мунучу. Мынтай калптын эмне кереги бар? Бардыгын анан биздин чөнтөгүбүз ошого ылайыктуу болду. Бир жерде 148 миң деди, бир жерде 127 миң деди, бирок алар деген айтты. Булардачы канча сом дешти ушунда? 106 миңге баала. 106 миңге баалады, анын үстүнө жакыныраак экен бияк. Анан Ден тамаксы көргөндө балам таптаза, жапжакшынакай экен. Жана рекламасынан, Рекламасынан деди да. Мынтип алдап коет деп эч ойлогон жок. Ошентти дагы булар только наркоз менен жасайт экен да. Эң аягында даже эмелер табылган жок деп айткан. Жана димедрол, аналгин, кетанал ушуларды деген базардан алганбы же кандай буларда счет фактура жок экен деген да. Эми мен аны деле текшерген жокмун, эми сотто тигилердин баары окулуп чыгат да. Эмнени каяктан алган, ошолорго счет фактуралар жок болчу. Көп препараттарга жок болчу сайылган. Анан болсо севаранды булар деген, бул жердеги жана врачтарга барып сурасак айтат, жок, биз 45 мүнөт гана эме кыла алабыз. Биз эки тиштен өйдө лечение кылбайбыз. Бул болсо ошонун баарын мен бир күндө эле бүтөм деп болбойт. Папасы деле может бөлүп кылабыз. Эми башыңан өтпөсө билбейсиң да. Мен ошону ойлонуп атам да, мындай чоң кишилер барганда мен, например, эки тишимди жазатканда эле жаман болуп кетти. Жок, эки тишин анын баары эле эки тиши бул жери пульпит болуп калган, чын эле. Ошону экен деп анан калган мындай эле тазалап коем деген жанагы. Эмне деп коет? Мурун бир кара эмелер чачып койчу эле баланын курттабасын тиги бу деп. Анан бул коронавирустан кийин азыр балдардын баары ушундай. Эми азыр карасаң 1,5 жаштагы балдар деле ушундай экен го тиштердин баарычы. Анан бул эки тишин баягы мынтип эме бирдеме майда болчу тиштери.
бирдеме тиштеп жегенде эле баягы майдаланып дөмүрлөр калганда я вот эту зубки сохранила деп жазып атат да тиги эмеде. Через 40 минут выйдет деп, а через 40 минут давно эле өлүп калган экен кыз. Просто буларды алдап ушинтип эмете бергенде анан сен өзүң деле ойлосоң 1 саат реанимация кылдык дейт. 3 жаштагы баланы жанагы дефибриллятор менен эме кылса кандай секирет чоң иш. Анан элестете бер, ошонун боонун баары аз жок. Эми ошону жана ким деген билген жокпу? Ходжакунов деген тиги руководитель экен, анестезиолог, гематологпу, ушундай. Реаниматолог. Ошол билген жокпу, баланы мындай кылбаш керек дегенчи. Чыкыра койлу, скорый чыкыра калса, келип балам тирүү калмак экен, жөн эле эмесин сактап калмак. Булар чыкырган жок, 1 саат жазадык деп ким билет, бирөөсү эшикке чыгып, мындай дагы бирөөлөр айтып келди. Бу 2 секундка, 3 секундка баланы жана пипилдеп токтоптур эме. Жүрөк токтогондо бирөөсү эшикке чыгып кеткен экен, кимиси. Кээ бир эмелер менен сурасаң стоматологдор айтып атат. Жок, булар именно лично просто времяны эле тянуть эткен дешипчи. 106 миңге эметип эле времяны тянуть эткен. Мына мен даже азыр бир эме угузам да, бир врачтын эмесинчи. Абсолютно күнөөлөрү жүрүп. Үйгө кирип барам. Ошондой жеке буларды кимдер берип атат сизге? Бул кагазтарды. Бул биринчи эле эме болгондо факт смерти ребенка Кубанычбекова Али Элемановна дейт. Бул эмне өздөрүнчө комиссия создавать эткен. Менин Минздравтан комиссия создавать бүт врачтар. Ошондо министр Минздрава ким эле? Алымкадыр Бейшеналиев эме комиссия создавать этип, комиссиянын башында Мавлян уулу ким эле Ринат. Бейшеналиев өзү комиссия создавать эткен. Мына 10 врач турат бул жердечи. 10 врачтар. Ар кимдин мнениялары бар бул жердечи, мынакей. Булар деген Дентамакска жамынып алып, тиги айганыш. Анан жанагындай операцияларды кылат экенде, бул негизи Дентамакста болгону бир эле мындай кресло эле арендовать этет экен дагы. Дентамакс деп рекламаларын баарын чыгарып, анан баары келет экенде акырын жашыруун түрдө булар КГМанын алдына келип алып жасашат экенде, ал жерде эч ким билбейт экен. Ал жерде даже медакадемияга жамынып алышып, меда при КГМа деп турат да. Ошого жамынышып алып, жана Исқақов ким эле Муктарбек деген эмеси бар экен, директор бар экен, ал ошол эле күнү уволить эткен, ким? Алымкадыр Бейшеналиев. Ошого жамынып алып, муну деген эч ким бул налогто төлөшпөйт экен, эчтеке кылбайт экен, даже элементарный, даже квитанция да кесип бербейт экен да буларчы. Көрдүңбү? Квитанция. Даже кирип баратканда больнойду, любой больнойду жасат да, о больной келди депчи. Анда эчтеке пустой. Журнал да жок. Жердечи жазып, бул больной келди. Анан ар бир мисалы ошончо саат жазып аткандан кийин жазып туруш керек да. Баланча саатта баланын реакциясы мындай деп, туурабы? Даже балам мен сураныптыр, эми бул коркот да, мен уктагыча жана Севаранын арды берип, эми уктагыча мен жанда туруп турайын десе дагы киргизбей коюштур. Жок, биздики операционный блок, анан кийин тиги стерильный зона деп, кайда эч кандай стерильный зона жок, жөн элечи. Жана ага караганда мен канча жолу таможнядан өтөм, таможня эмеси таза. Эми шумдук, палаталарын көрсөң деле шумдук чыгысачы. Буларда даже деген ошо Севаран болгон эмес. Билбейм, может, башында Севаран жок деп ачкан. Анан почему-то эле кайра эмеге барганда, МГДга баргандан кийин эле Севаран эмес, Севафлюран деген кошулуп калыптыр. Иши болгон жердин баары анан тиги биринчи болсо эмеси чыкты дагы. Не деп койчу, экспертизасы чыкты, анафилактик шоктон каза болду, кетанал менен аналгинди сайып, ошондон реакция болду. Канча дары сайыштыр дедиңиз? 10 препарат сайыптыр, мына жерде турат. Препараттар. 3 жашар кызга болду. Аналгинди, димедрол, адреналинди го, ладно эмеде сайыптыр. Мына булардын баары атропин, фентанил, кетанал, севастрой, толтура. Дагы кайсы жерде турат? Дектамитазон. Адреналинди уже есть. Жоготуп баратканда жана аягында сайган. Албай калганда ошону эметишиптир. Анан эмнеге дейт тигилер? Не могли предоставить счет фактуры дейт. Аналгинге счет фактура жок экен, димедролго, адреналинге да жок экен. Мисалы ошол адреналиндин бул неме счет фактурасы жок болот го тигилердечи.
Значит, булардын срогу өтүп кеткен, может, ким может, билет туурабы? может, Эч ким ошондон билбейт да, болду. булардын эч кандай немеси жок да. Ушуларга Документациясы таккан жоктур эмес. баягы кайсыл жактан алган буларды? Может, базардан алды же кандай? А тиги ушул комиссиянын жыйынтыгы менен аягында эмне чечим чыгышты? Мынакей чечим чыгышты да. Ошол министрдин өзү түзгөн жана комиссиясы болсо дейм да. На вопрос можно ли так разделить лечение на 2-3 визита дейт. Короче, на вопрос можно. Так, стоматологический ответ. 5 саат турбу, э? Бул допустимо деп тиги Кадыркулов айтып атат да. Бул болсо бер жактагы башка врачтардан сурасак жок, 3 жаштагы баланыкы 45 мүнөт эле болуш керек. 45 мүнөт ашып кетсе 60 мүнөт болуш керек, андан өйдө болбош керек деп атат. Кадыркулова допустимо деп атат. Билбейм, бул Кадыркулова деген жанагы айганыш. айганыш. Азыр ошондо көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн жанагы анестезиолог ошол уколду сайган. Ошол адам азыр эмеде СИЗОдо отурат. СИЗОдо. Анан дагы ким? Анан жанагы КГМанын директору Исқақов. Медакадемиянын директору, ректору же кандай? КГМа деп жанагы поликлиниканын бул жасап аткан жердин директору экен. Поликлиниканын. Ал анан Шамурзаев жана Дентамакстын директору. Дентамакс. Ошол үчөө отурат азыр. Данный момент. Бул стоматолог. Стоматолог ошол именно сиздин небереңиздин тишин жазган стоматолог алчы. Ачык айкын эле жүрөт. Күйөөсү көтөн. Күйөөсү. Алар камалган иштеп салган. Камалган жок. Ушул убакка чейин калакайлап башын монтуп эметип келди деп атпайм. Булардычы бүт коргоп атат. Бүт монтупчу билбейм мен кандай түшсө болуп. Эгерде мен болсом айтмакмын эле айланайын 1000 балекет болсо дагычы мени күйөөм монтуп туруп документ жасатып атат. 10 күн болсо дагы булардын жүрөктөрүн ылдыйлатып отуруп турайынчы демекмин да. Туурабы? Десе биз деле адамбыз да. Биз деле деп жүрөгүбүз ооруп аткан, например, бул Туратбекова бул үчөө отурганначы деп кыйналып атышат. Тиги бу дегенде эн аталары до сих пор келип атты. Анан биз деле эми кое тургула бул эмнеге ушул убакка чейин мисалы жанагы Талайбеков алып барды. Булардын баарын документтерин баарын жасатып, акыркы жолу Шамурзаевди жаптырды да өзүлөрү өкөтөң аппак болуп туруп калды да, көрдүңбү? А так сен Кадыркулованын күйөөсү ошол документтердин баарын чуркап жазатып атат да, аялын коргош үчүн, сакташ үчүн. Күйөөсү дагы врач экен. Соучастник болуп атат дейм. Врач экен. Ошол стоматолог жана сиздин небереңиздин тишин жасаган стоматологдун эженин аялы кишине күйөөсү дагы врач экен да. Күйөөсү врач, онколог экен. Бул документтерди ошол тиге чуркап барып жазап, тиге чуркап экөөнүн ортосунда договорлорду задний число менен жазатып аткан ошол болуп атат. Самый главный фигурант аялы тиш жасаган, күйөөсү документ жазаткан фигурант болуп атат да. А почему-то экөөнү калтырып коюп бул жердечи. А тиги үчөө отурат. Тиги мисалы министр Минздрав министр Бешеналиев мисалы ушул комиссияны түзүп, ушунчалык кагаздан нарушениялардын баарын тапты, анан жыйынтыгында мисалы булар деген жумуштан алып, лицензияларын алып, анан немеге сотко кайрылыштыбы? Мындай болду. Ким Шамурзаевдин лицензиясын алыптыр. Бул жерде Шамурзаевдин гана лицензиясы бар экен. Башкасынын бирөөнүн да лицензиясы жок. Шамурзаевден ким болуп калды? Жана Дентамакстын директору. Дентамакстын директору. Калганда эч кандай баягы фамилияларыбыз кичине адашып атабыз да. Ал жерде. Бул жерде бүт бар экен, Жок, булар ошондо лицензиясын алды. Жанагы айганыш дегенден стоматолог. Ал эч жерде иштебесе жөн эле числится, жөн эле жанагы эле бир столдо эле арендовать этип коюп эле. Бул частник болуп атпайбы? Частник ошондо мисалы баягы эмесин алып келсең, бир статьяларын алып келсең, жакында эле биринчи процесс болду, Биринчи процесс таанышуу болду. Ошол жерден ушундай инцидент болуп кетти. Кирип келгенде эле азыр мен дагы сүрөттөрдүн баарын уже берип эметейин. Ал жерде бизде жалаң аял кишилер барган. Чоң апалар, мына 90догу чоң энебиз барды эле. Алардын баары эшикте турду. Мен, балам, келиним үчөөбүз гана кирдик сотко. Анан 2 адвокатым кирди. Анан ал жерге кирип эмеге барганда эле баарын ичи күйөт да, келиним тем более биз МВДда мынтип сурандык. Очень ставка кылып койгула. Бул да жүрөк ылдыйласын, жанагы эмелерин бетине коюп берсин десек, макул деп чакырат дагы Кайкиев деген следователь. Чакырып биз 5-этажга чыксак, 5-этаж менен 3-этажга түшөт экенсиң. Түшсөк, аларды айлантып качырып чыгарып ийди да. Көрдүңбү? Очень ставкада кылган жок да буларчы. Анан ал жакка барсак эле прокуратурага шылтап атышты. Бул МВДчы.
прокуратура бут тосуп атат, прокуратура минтип атат, прокуратура антип атат деп элечи. Антип өзүң жумушуң кылышсың. Ооба. А бул кайсы окул? Бул болсо жанагы биринчи эметкенде документ жасаткандагы эмеси муну Шамурзаевдин телефонунан алынган. Шалмурзаев деген ким? Шамурзаев деген Дентамакстын директору менен тиги жанагы Айганыш телефон менен сүйлөшүп атат. Анан кийин бул жерде айтып атат, придет дейт. Привет, Апчешка дейт. Как вы? Так, бул жерде ошондо Ая коллега деген жанагы Айганыш коллегасы. Тиги Дентамакстын директору менен сүйлөшүп атат. Дентамакстын директору. Эмне барайын дегенби ошондо? Жок, күйөөсүн жиберип атат да, күйөөсү барсын, ошого кол коюп берип койчу дейт. Эми ал тиги бала айтып атат, аппак эле кагаз тап келди дейт. Договор с медцентром сейчас есть, дейт, на данный момент подпись твоя, оказывается, так. Ага. Ясно. Окей. Көрсөтөрүл да, Көрсөтөрүл, ооба. Азыр дагы эмелерин алып келсин. Анан ал жерде айтып атат, кайрачы. Жана экөөнүн ортосундагы тиги $400-300 бер деп тиги сурап атат да, мен аренданы жабышым керек, эми лицензиясын алып койду. Ал да арендовать эткен зданиянын акчасын беришим керек деп ушунча айтып атат. Менде каяктагы акча? Тиги мен айтат, тиги сука дейт да, 25 лям просит дейт меничи. 25 лям просит. Мен ошого 5 мен айтып атат. Тиги сука деп азыр сөнгөн эмелер бар, мен көрсөтөм азыр. Ушундай жазышкан эмелер бар да. 25 лям просит. Откуда у меня деньги дейт да. Тиги арендасын төлөбөй атат да. $400 канча. Менде мынчасы бар элем, жок дегенде бу аренданы жаап коеюн. Биздикин жаап салды да отпечатать этип. Анан ошонун хотя бы ошонусун төлөп коюшум керек, лицензиямды да эме. Анан кайра эле улам сурап атат. Бу Даниге ким жана Талайбеков. Сен тиги Аман деген эмеден сурабайсың, лицензия берген эме окшойт да, департаменттеби же эмедеби. Когда я откроюсь деп сурабайсыңбы дейт. Эптеп иштеп буларды жаба бербейсиңби дегени да. Анан иштеп жаппайсыңбы. 25 лям сурап атса, мен ошонун акчасын 5-өңөр болсоңар 5-өң 5 миллиондон бересиң деп атат дейт. Көрдүңбү? Ушинтип элдерди алдап, бул врачтарды алдап, заблуждение кылып, анан бул туугандарына барып алып эме сурайт экен да, жардам. Мол мен 25 лям сурап атырмын, мага акча чогултуп атканмыш. Ошону берем деп. Жана папканы көтөрүп келсең, ошондо монун эмелери бар. Көк папка. Ошентип жардам сурайт. Анан элдин баары ойлоду да мени 25 чын эле 25 лимонго меникин тиги баласынын өлүгүн сатып аткан экен депчи. Биринчи жолу бул жерге келип эме кылганда эн аталары келип, менде дагы эмелери бар. Жо ошондо ал жердин эме кылып айтып берсеңиз, ошондо өздөрү навстречу сизге келишти. Тигил жанагы врач, ошол жанагы Айганыш деген Айганышы да келген жок. Кечирим сурап. Айнурасы да басып келген жок. Мына. Исқақов да басып келген жок. Шамурзаев болсо эми ал билинбей эле эми Шамурзаевди мен көрбөсөм бул жерде ал алыс эле болуп атат да. Шамурзаев жана Дентамакстын директору. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвада мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвада Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарында Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Эч кимси келген жок. Эң аталарын жиберет, бир 10 киши кылып туруп элчи. Келет, ажылдашат, эми Кудай арбады, кыргызбыз да, анан эми кечирип койбойсуңарбы, анан эми Кудай ушундай жазды да маңдайына, алгыстын эмеси ушул турбайбы? Ушул убакыт саатын жазып коюптур, ошон үчүн ушундай болду, кырсык болду дейт да. Анан мен эле эмем ушу да, эмнеге 1000 балекет болгон күндө дагы экөө басып келип, менин келиниме колуна баланы бербей эле. Колуна баланы бербегенде мынчалык чырчыкмак эмес. Эртеси жанагы эмеге барганда, моргко барганда, моргко как положено келип, ыйлап, ушундай кылып алдык десе, жүрөгүң деле жылып, кокуй чын эле. Эми буларда эмне күнөө ушундай бир ошибка кетиптир деп мындай кечиримдик болмок да. Айтып атпаймынбы, ит өлгөндө дагы мындай как будто сен кимсиң дегендей кылды да.
колуна кармап коюп 2 саат 2 саат отургузуп коюп ыйлап бул отурду. Даже элдер көрдү, следователь деле мына эме өмет берет, даже ошол жерде деген жана опер балдар келгенде деле мен чуркап кирип эле кана балам деле мындай эки медсестра туруптур, чаптым ичинде эле кана балам десем эле бул эмес болду. Ошо мен ызылдадык, тызылдап буну колунан бербей араң алышты, моргка алып кетерди. Ошого чейин кучактап өпкүлөп отуруптурмун. Анан кандай ооруду бул. 2 ай психолог менен заниматься эттим жалаң ушуга чуркап. Келиним азыр деле мына кебетеси ушул то күлөт, то ыйлайт. Анан буга деген иштен чыккан ири жыландай. Кандай оор, мага кандай ушу жолдошум ошол 1 жыл мурун каза болуп калды эле. Ушул кызым мени ээрчип, апалап жаныма жатып, эң жакын адам ушул болуп калганда мен ушул кайгымды тең бөлүшүп, ыйлаба апа, ыйлаба деп, мен корком деп турчу да. Анан эми ушул акыбалга жеткирип, эгерде адам болсо Айганыш менен Айнура келип кечирим сурап, менин келиним менен кошо ыйлап, ушуга жардам берип, укол сайыш керек болсо уколун сайып берип, ушинтип турса мен ушунчалык ит эмесмин да. Мен аларчалык эмесмин. Мен айттым жанагы эмеде да, чапканым чын. Мен мойнума алам. Мына эгерде алар корксо жасадан, мен чапканым үчүн мени кесибийсе кесибийсин. Кайсыл чапканыңыз? Жанагы сотто жана биринчи отурумда. Аны да өзлөрү таанышуу дедиңиз, э? Аны да өзлөрү. Эмне болду эле, ошону тагыраак айтып берсеңиз. Сиз мисалы ошол сотко кирип бартасыз. Сотко биз кирдик. Ал аялы менен келди, бир 10 чакты бала менен. 10 чакты баланы эмнеге алып болуптур эми? Охранасы да. Эшикте кадимкидей камуфляж кийген балдар кайтарып турду, сыртта турат. Азыр мен сүрөттөрдүн баарын жарыялап бергилечи. Врач да ал тиги кантип ошентип иштейт-беген. Билбейм, ошондо актысы көп да, охранасы бар экен, 10 чакты бала бар экен. Эмчи сакалдарды коюп алган, сакалга жамынып сөгүнүшпөй эле койсо болмок. Сөгүнүп атты, капкайдагы мына даже деген. Ичине кирип алып жана отуруп эмен ичинде мындай короосу бар экен, бир эле барып скамейкага отурушту. Биз барып ошол жака отуралы десе, анан иштери күйгөндө анан бу деле ыйлайт да, келиним аны көрүп эле баягы же очень ставка болбосо баягы бугун чыгарайын деп ыйлап, кана тиги бу деп, балам тиги бу деп ошентсе эле анан ажерден да ызылдап сөгүнүп барып, колуңан келгенин кыл дейт да, ушуну колуңан эми билип атат, что биздин колубуздан келбейт экенин билип атат. Себеби алар баарын сатып алып койду да. Болбосо мына акыйкат чыкмак экспертиза деле, туурабы? Экспертти даже деген биз деген эзгуматса кылалы десе, уже эксперттердин жүрөгү түштү. Может, Алматыга жиберели? Алматыга да ишенбейбиз биз. Алматыдан деле жазайт да булар. Ушунун баарына келип аткандан кийин экспертизасын жасатты. Прокуратураны сатып алды. Ушул статьяны акыркы күнгө чейин койбой атышты да булар. Койбой атып койду. Элдин баары жана антип көтөрүлүп, тиги туугандардын баары келип прокуратуранын алдына барып, ошондо ызылдатып, еще кайра бизге ушундай эмелерди көрсөтүп, Октябрьскийге жүктөп барып, жана автобус менен биздин карыган эле туугандарды, карыган апа ата-энелерди те Кочкордон келишип бар. Бул кандай акыйкаттык деген болобу же болбойбу деп турушту да. Алардын баарын жүктөп барып Октябрьскийге ушундай ызы чуу кылышты да, ошол күнгө чейин койду. Эми баарына бирдей статья коюлуп турат. Ошол эле Талайбеков ошол 379 час коюп атат. Ушул эле документ жасалган боюнчачы. Алар менен тигилер отурат, мисалы Исқақов менен тиги ким? Шамурзаев. А эмнеге мунун күйөөсү особый отурбайт? Көрдүңбү? Анан күмөн санатабы? Сатып алган жокпуз деп атат. Сатып алган жок болсо, бул деле күнөөсүн эметип ушул күнгө чейин иштеп жүрөт. Жок дегенде жумуштан отстранить этип турабы? Следствие жүрүп атат. Азыр иштеп. Жок, иштеп эле жүрөт. Как положено иштеп жүрөт деп. Охрана менен жүрөт как положено. Тиги Айганыш дегенчи, ал тигил жак жабык да, Алардын баары жабык. Ал минтет подписка не выезде. Экөөндө тең бар. Иш кошколгон азыр мен эмесин көрсөттүм. Эмне менен иш кошколгон баарынык бар. Бүт баарында статья бирдей. Баарына бирдей коюлган. Анан кирдиңиз, отурдуңуз. Анан жок, ошентип ызылдадык. Анан туалетке кире качты. Туалетке киргенде туалеттин четин жана 10 бала кайтарып турду. Менин келиним ичине жулкунуп ыйлап атты. Анан ошол жерден дагы тиги ким ошондо тиги Айганыш деген же ушул туалеттин ичине кирип кетти. Сырттагы туалеттин. Ошол жерден пайдаланып, мунун күйөөсү дагы мен баламдын бою кичине кичирээк, 2 жолу баштан ары кууруп алды. Эмне уруш керек? Бир менен уруша кетишти, сөз менен саясат эметип атат да. Сен минтесиң, антесиң деп, а жерден деле ызы чуу болот. Ошо менен сотко кирдик. Сотто тыптынч отурдук. Сотто отурсак эле, жанагы эмеге чыккандан кийин эле сот баштады. Минтет да уже успокаивать этип эле бизди. Бул Туратбековада 2 чашки турат. 130 менен 379 час турат. Экөө тең чашки. Жанагы эме Анастазиологдо.
Муну макул эми күйөө боюнда бар экен деп аядык, мейличем деп. Ошого деле күйөөсү мойнуна алса болот да, макул аялым боюнда бар. Мен отуруп берейинчи десе эле аны эле ким 10 жыл, 15 жыл камап салым, бул түрмөдө чирсин деп эч ким этпейт. Просто кичине адамдарды деле буякты карап успокоить этсе болмок да, туурабы? Андан кийин деле кечирип койгулачы деп кирип баратканда эле бир кайра шылдыңдап күлүп, соттордо ушинтип отурушту, мылжыңдашып мелечи. Уже каждый сотточу бизди ушундай эмеге алып барып атты да. Айганыч деген стоматологчу. Ошол ал боюнда бар экен. Ал убакта 2 ай боюнда бар эле менин кызым өлгөнү. Дагы эле азыр 8 ай болуп кеттир да. Резко өсүп кеттир 8 ай болуп. Анан санаса деле 4 айдан бери 6 ай болду да. Жок. Сотторго ичтерин таңып алып келип атты, чоңойтуп тим эле эме кылып алыпчы, ханышыдап. Наоборот, мен басынып, любой адам басынып кокуй деп, эже кечирип койгулачы, Айдана кечирип койчу, мени өлтүрсөң өлтүрүп салчы десек, ким кол көтөрөт, туурабы? Кокуй бул ушинтип өзү раскаивать этип атса, өз күнөөсүн мойнуна алып атса, эч ким тийбейт да. Кой боюнда бар экен, баары качат да, наоборот, туурабы? Анан ошол жерден чыгып баратканда деген бетиң жок экен деп туруп келиним бетине түкүрүп койду. Ошол жерден эле туруп жана күйөөсү төштөн ары бир койду келинимди. Келиниңиз эми тигил жанагы кызын эстеп жаман болуп жаман болот да, сурайт да. Итиң жоголсо деле сурайсыңбы? Кана менин эмне болду деп. Мына ушул вакытка чейин бир беттеш элек ошо эме болгонучу, ушу кыз өлгөнү бир беттеш элек. Анан тиги ошондо Айгыныч деген стоматологдун күйөөсү келиниңизди төштөн ары бир койду. Төштөн ары бир койгондо биякта мындайынан отурдук эле. Жана адвокаттардын баары тартып турат мынтип. Бүт тартып турат. Видеосу бар. Көрсөтүп атпайбы, жана жулмалашып атканда экөө бири-бирине деле жеткен жок, тиги экөөчү. Менин балам бияктан жулунуп атат, милициялар жана ортого түшүп эметип атат. Анан мен мындай карасам, ким Айганыч отуруптур, мен ошондо минтип чачынан минтип туруп баштан ары бир чаап койдум. Болду, ошондо эле бойугунан козголуп калыптыр да бул. Ошондо боюнан козголуп, анан айтып атпайбы, мен атайын аркасынан тим эле эме роддомго чейин кууп барышыптыр деп атпайбы. Биз көрөлү дедик, булар калып, бүт сүйлөгөндөрү калып, ушул вакытка чейин апасы деле билбейм кайсы бет менен чыкты, кайсы бет менен дагы ушул жерге келгенде да ушундай эмесин көрсөтүп атты. Эми алар балдар да 32-33 жаштагы өзүнүн кыздарын коргоп атса, мен 3 жаштагы баламды коргой албайм, эмне болуптурмун? Туурабы? Менин балам өлдү. Аныкы тирүү да басып жүрөт да, ич күйдүлүк болобу, болбойбу? Башкадан болсо, эгерде менин балам ошондой намеренно тиги ичине сайып кетем дептир, анан күйөө балаңды жарып кетем дептир дейт. Сайса ошол жерден скальпель менен ошол жерден сайып салмак да. Балаң өлдү дегенде эле сайып салмак, туурабы? Ушул вакытка чейин сайбай келбей анан эмне ушул жерден сайып салабы? Атика баратканда аксысын. Отуруңуз. Мына ушул. Ошо перепискаларын сураттым. Жантылыктыр. Уруксат бересиз, тартканга? Ооба, тартып. Аны баары өзү эмнесинде жашап. Аты ким эле? Алия. Алия. Ошону берсем. Жана да бир сүрөт бар эмес беле? Эме кетип аткан. Ол туугандар бул деген садикке бараткан кез экен. Кону эмеге алып бардым ошо. Мынакей садикке кетип атканда да. Бул садик экен как раз, например. Бул кофта сатып берсем эртең садикке кийип барам деп даярданып аткан. Данияр Талайбеков деген Дельтанын эмеси, эсиби? Жок. Кандай болуп атышты? Жанагы Кадыркулованын күйөөсү. Бул ким жазып атат? Муну ошол эки жазып атат. Ким жооп берип атат? Дентамактын директоруна экөө жазышып атат. Бирөө жооп берип атпайбы? Жооп берген ким? Бул ошо Дентамакс Шамурзаев. Дентамактын директору. Дентамактын директору. Азыр камалып жаткан киши. Бул арендасын сураса ушинтип жазып атат да. Туугандар бул жакта сүйүнүп жазышыптыр. Айганыч стоматологдун күйөөсү жазып атат, Айганыч стоматологдун күйөөсү ошол Дентамакстын директоруна жазып атат, WhatsApp'тан жазышкан сүрөттөр. Предлагать этип башташты да. Акча предлагать этип эми тиги муну ал, анан келиңди лечение кыл, эми силер ушундай тигиндей ал деле мен сатып алам деген ойдо болду да. Мен айттым, ошондой акчаңар көппү дедим.
баргыла дедим. Детдомдорго 5 миллиондон которуп койгула. Карлар үйүнө 5 миллиондон которуп койгула. Анан мага квитанциясын алып келгиле дедим. Менин кызым да бирөөгө жардам берген болсун дедим. Эми ошону лям аны просит дейт да. Аны менде эмеде да жүрөт, кийин сотто дагы силерге да эмесин берем. Тиги бул жерде сүйлөп атканда балам тартып коюптур баарынчы, ошо доказательство бар чтоб. Мына ошого которгула деген доказательство бар. Балама келип акыры ушинтип келишти дагы, кыргызбыз да андай мындай дегенде балам деле айтты. Силер эне аталар силер причем тут деди. Эмнеге экөө басып келбейт? Экөө эмнеге басып келип кечирим сурабайт десе айтат да. Эми ушундай анан жаштык кылышты, анан тигиндей мындай деп. Макул жаштык кылышыптыр. Жок, өзү врач болсо күнөөлөр ушул болуп атат да. Эмнеге баланы энесинин колуна берип коет жинди кылып? Эмнеге берип коюп, бул врачтын обязанности да туурабы? Ант берди да. Мен эмнеге баламды жашырып туруш керек эле да, колуна бербеш керек эле. Мен барганча же туугандар барганча же скорыйга салып алып кетиш керек болчу. Алып барып моргко тапшырып берип коюш керек болчу, туурабы? Колуна карматып койгон, 2 саат кармап отурган. 2 саат кармап, бул өпкүлөп отурган. Ушу менен менин келинимди жинди кылышты. Мына. 2 саат кучактап өпкүлөп отурса эмне болот баласы? Ошол бойдон даже врачтардын бир ошибкасы жок дегенде оозун жаап койсо болмок да. Ошо каттыган боюнча оозунчу ошо 1,5 саатта эле баланын оозу катып калган. Жабылган эмес оозу. Ошол бойдон көмүлдү. Эмки сот процесси качан болот? 13-үндө болот. 13-үндө барып тартсаңар болот мынакей. 13-үндө ошондо тигил мунусунда сотту кандай кылды? Ачык кылдыбы, сот же жабык кылдыбы? Эми пока билинбей атат. Жабык болбодубу биринчи процесс? Жок, мында жабык болду. Мында жабык болду. Экинчисинде элдер катышып эме болот да, бирок мен эми элдер катышсын дедиңиздер? катышсын деп суранып атам. Ходатайство киргизтирип атам. Эме СМИ кирсин депчи. Сиздин өзүңүздүн оюңуз ошол, мисалы Мен СМИ кыргыз кирсин, элине, биздин көрүүчүлөргө ачык ушундай сот болсун, Ачык эл сот билсин. Мыйзам түрүндө гана жазасын алсын. Мыйзам түрүндө мен буларды 15 жыл, 20 жыл берип сал дебейм. Бирок суранат элем ушул. Экинчи ушу кыргыз элине кайра булардын да эмеси тийбесин депчи. Тиги эгер бүгүн менин кызым менен ситуация болбосун, жаш балдарга ким гарантия жок да. Бул бирөө айткандай, мына бир эле министр айтты, бир ит кабат дейт. Каппайт деп экинчи жолу ким гарантия берет дейт. Туп-туура кылып итке теңеп туруп айтты мына эже деди. Бул кайра медицинага кайтып келсе дейт. Булар 3 жылдан кийин 5 жылдан кайра восстановить этип ала берет экен. Андан кийин деле ушул эмесине түшөт да. Андан кийин ким гарантия берет булардын колунан балдар өлбөйт деп. Эгер башынан көнүп калган ишин кыла берет да кайра эле. Ана мен эмем ушул эле, медицинадан вообще кетишсин. Кайрылып келбесин, дипломдору жокко чыксын. Жана сот самый главный ачык өтсө, Ачык өтсүн. СМИлердин баарын киргизип, ушундай ачык айкын болуп көрсөтүп турса, мисалы Ала тоого деле кайсы бир кыргыз эмелерине ачык көрүнүп, чын эле тиги сот болуп атат. Чын эле мына сот ачык болуп атат. Сатылбаптыр. Булар туура эмес сүйлөдү. Күнөөнүн баарын эле бизге коюп коюп атат. Ажаан экен, анан тажал экен. Тажал болот экенсиңби? Мен баламды жоготуп атам. Мен уктай албай атам. Күнүгө булар кандай уктап, кандай туруп, кандай эме болсо билбейм. Мен ушундай кыйналып турам азыр мына. Мынакей да. Булар сайылтырды мына. Севофлюран, атропин, димедрол, фентанил, нирфол, кетанал, аналгин, фафалин, диктамитазон, адреналин. 3 жашар кызга, ушунча барын Булар сайылган. Мына химиялык экспертизада тергөөчү жазып атат, сайылган дарылардын аныктап бергени. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча анафилактикалык шок, аналгин менен кетаналдан болду дейт. Бирок бул биринчи чыгарган эмеде эмнеге элдердин баарын ызылдадык. Булар кайра денесинен чыккан жок дейт да. Ана жазылган аныкпы? Химический экспертизадан булар денесинен чыккан жок дейт да. Булардын баарын сайдык деп берип атат. Булар сайдык деп берип, тигил денесинен бул дарылар табылган жок дейт. Кандан такыр табылган жок дейт. Аны жазап коюшкан. Жазап коюшкан да. Аны жазап койгон үчүн ана. Жал жазылса ар бирөө ошол ким жазап бергенден бери жок. Анан ошондон бери карап атпайсыңбы? Табылган жок деп атышат. Анестезиолог показания берип жатат. Севофлюран ичине жыттатканбыз. Сол колуна катетер сайышып, атропин, димедрол, дентафил, нефрол, бул интубационный трубканы койдук дейт. Саат 17:00-дө стоматолог ишимди бүттүм дегенде внутримышечный кетанал, аналгин берет да. После эме деген сатурациясы, давлениясы түшүп баштады баланык дейт да. Көрдүңбү?
А негизи 18 жашка чейин кетанал менен аналгинди категорически сайганга болбойт экен. Булар деген шок алып келет экен, анафилактик шок алып келет экен. Ошону билип туруп, баланы ойготпой туруп эмне берди? Ойготкондон кийин деле берсе болот да. Баланы ойготуш керек болчу да биринчи. Бир ачык булактардан ошону мен деле окуп көрүп калдым да жеке. Жана ойгонуп келатканда эле кайра сая беришкен дейби. Ооба. Булар ушул берип койгондо, бул мисалы бу димидрол эмелерди бере бергенде уламчы. Ойгонуп келатканда берип кое берген, может. Ошон үчүн болбосо 6,5 саатта балага элестетсең бир эметсе ойгонмок да, бир 45 мүнөт мисалы себафлюранын берсе 45 мүнөт экен. Андан кийин анан жанагы бизге бербейбиз деп коюп наркоз беришкен. Наркоздон кичине ойгонуп бала эметип келатканда эле тигилерди сайып кое берген. Анан баланын сатурациясы түшкөн. Эч көтөрө албай калган, ачка болсо бала. Жүрөгү токтоп калган. Бул ошо жанагы дефулятор менен эме кылган ушул ойготоюн деп эме кылган. Эмнеге бул жоопко тартылган жок деп. Почему-то ошо калыптарда көрдүңбү? Бул же акчалуу, же кандай, эмнеге бул иш менен кошо эмесин алып барган жок. Башында бул да болгон. Вообще барган жок деген жакка. Жок. Неге? Билбейм. Бул эмнегедир мен ызылдап жүрүп эме болуп калыптырмын. Ошондо туугандар мындай болуп атат да, жанагы жерден 3 жашар кыз ошол булар ушунча дарын баарын сайгандан жана ойгонбой жатканда жанагы ойготуу процессин эмне койчу эле, жана айтып берип атпадыңыз беле? Жанагы жүрөккө дефулятор менен эме кылат экен. Жана адреналин сайып, ошол маалда жана жүрөккө коюп атканда Бактияр Кожакунов дейт. Ал такыр жок дейт, эжекенин айтуусу боюнча. Сотто да жок, эч жерде жок. Иш козголбой эле эчтеке жок калып калган да. Реанимация бөлүмүнүн жетекчиси дейт. Жетекчиси экен, реанимация бөлүмүнүн жетекчиси экен. Исқақов ошол эле директор болуп, ал сразу жумуштан алынды. Эмнеге Кожакунов жумуштан алынбай, эчтеке болбой эле до сих пор иштеп жүрөт бул. Көрдүңбү, бул калып калган почему-то. Азыр каякта иштейт экен? Иштейт ошол эле КГМада барып, ошол жерде как раз тартсаңар. КГМада иштейби? КГМада, ошо КГМанын алдында жанагы эле поликлиникада иштейт. Тигил Кайган Сежин көөсүчү жолдошу. Ал болсо эмеде онкологияда иштейт. Онкологияда Акынбаева ошол эле медакадемияда экен. Жок, онкология аракпы, онкология ошол жерде иштейт экен. Негизи бул соттордун баары тең ачык айкын ушинтип мындай ачык процессте өтсө жакшы болмок да. Ошондо баары билинет. Анан бул жерде карап турсаң, жабык өткөрүлүш. Медбордун жетекчилиги дейт, мекеменин укуктук нормативдик документтерин комиссияга көрсөтө алган эмес. Жана башка жок болгон дейт. Стоматолог Кадыркулова, анестезиолог Туратбекова, врачтык категориялар жок, квалификацияны жогорулатуу курстарын бир да жолу өтүшкөн эмес дейт. Инструкция боюнча балага аналгин жана кетаналдын укол катары чогуу сайылышы туура эмес экендигин жана кетанал 18 жашка чейинкиге колдонгонго каршы экендигин далилденген дейт. Муну жана комиссия далилдеп, врачтар далилдеп кетип атат муну. Ушул официалдуу корутундулар жана башка айкындуу негизде бар экени карабастан стоматолог Кадыркулова айганыш тарабынан адамдын өлүмүнө негизги себептери болгон алдамчылык фактылары медбордун директору Исқақов Муктарбек, ошол эле жерде бөлүм башчы Кожакунов Бактияр тарабынан кызматтык шалаакылык кылмыштары айкын ачык чыгып жатса дагы тергөөгө бир гана иштин кесепети боюнча анестезиологду убактылуу каматчу кармоочу менен чектелип иш бүтүрүүгө аракет кылышты. Көрдүңбү? Иш көзөмөлдө турат деген Ички иштер министрлиги, прокуратура жана саламаттык сактоо министринин жетекчилери тарабынан эч кандай тийиштүү реакция болгон эмес. Анын ордуна Ден Тамаксты элге кызмат кылып налог төлөп атышканына байланыштуу деп иштин жандандыруу керектиги боюнча бизге кулак кагыш кылат. Ден Тамакс иштей берсин, булар налог төлөп атат, андай мындай деп. Өлүм болуп атса каяктан иштей берет алар. Кайра ушундай эмелерди вопростор көтөрүп чыгышканда булар акыйкаттыкка чын эле мына эми жетип атабыз десек эле дагы эле бурмаланып, почему-то самый главный фигуранттар экөө калып калып атат да. Кожакунов такыр эле жок болуп кетип атат бул иштенчи. Такыр ишке. Бул жанагы Кадыркулованын бир тууган сиңдиси 2-курста окуйт экен. Ал эмнеге себептен бул операцияга катышкан акысы бар. Өзү студент болсо, 2-курста болсо. Муну ассистент кылып киргизген, ошол көтөрүп кирген деп атат. Ошо жокко тартылды? Жок, алда жок болуп кетти. Ушу менен ушул экөө жок болуп кетти. Аделия Кадыркулова дейби? Аделия Кадыркулова дейби. 2-курста окуйт экен. Эми мен башка нерсе сурабайт элем, бул сотту ачык СМИлер кирип, ачык айкын жүрсө, элдин баары билет эле да, анан сот сатылбаганын аныктай элек да, чын эле сатылганбы же чын эле сатылбаганбы. Бизге ушу СМИлерди киргизип, ачык айкын көрсөтүп берсин элге дагычы. Элдин требованиясы ушул, менин требованиям ушул. Ачык болсун сот, СМИлер кирип тартып турсун, баардыгы белгилүү болот анан. Кандай болду, эмне болду? Ошолордун баарын ачык айкын ушул эме кылып берсин деп атам.
Анан жооптуулар мыйзамга тарсın, мен башка эчтеке сураган эчтекем жок. Акыйкатты гана сурап атам, башка эчтекенин кереги жок мага. Ушул акыйкат чечилип, бардыгын сотту ачык айкын өткөрүп, анан өз күнөөлөрүн далилденип, баары ушунча ачык айкын көрсөтүп силер чагылдырып турсаңар, сотто ачык айкын болсо анан баары билинип турат да, ким эмне болгонун. Антип жабык сот өтсө эч ким билбейт. Булар сатылып кетип атат. Даже айтып атпаймынбы, сотко барганда улам жана сот залынан сот чыгып кетти да. Эки эмелери адвокаттары соттун аркасынан эле чуркашат да. Булар эми сатып алалы дегендик да, туурабы? Болбосо эмнеге чуркайт? Чуркабай отуруптур. Сот чыгып кеткен Сот чыгып кеткен аркасынан чуркап, эмесине чейин, кабинетине чейин аркасынан чуркап барып атат. Мен 2 жолу өзүм баскыла, эми сотто сатып алалы деп атасыңарбы деп жана Чарабаева менен дагы бир адвокат бар экен. Ошо жана Айганыштын. Ошол экөөнү 2 жолу мен ээрчитип келдим. Бас киргиле. Эмне деп уялбайсыңар деп. Дагы жанагы берки кишинин уяты бар экен, фамилиясын билбейт экенмин. Чарабаева айтышып кадимкидей эле. Ишиң эмне? Эмне болуп атасыңар тиги бу деп. Эмнеге соттун аркасынан чуркайт? Анан күмөн санатабы, санатпайбы? Мында булар да сотто сатып алган болуп атат да. Анан сомневаться этип калып атасың да, элдин баары. Ушундай туугандар, биз деген баягы 3 жашар кыздын өлүмү боюнча стоматология тишин дарылап баралык деп, анан ошол жактан ушул врачтардын шалакылыгы боюнча деп бул жактан окутабыз. Ошол үйгө келип апа менен жолугуп кеттик. Баягыдай эле өз паңыздарды өзүңүздөр бересиздер, оюңуздарды комментарийге жазып коюңуздар. Тетилерди үйлөп, ойноп ушул жерде, ушул эле короонун ичинде ушунчалык ойноп, подружкаларын киргизип алып, ушундай ойноп жүрчү эле. Мына эми азыр коробузда даже гүлүбүздү да караган эч ким жок. Ал убакта биз кызыбызга карап, гүлдөрдүн баарын, тегерегинин баарын отоп, жалаң ошого эме кылчубуз да. Ошо менен алек болчубуз. Дайыма бизге ишибиз ошол болчу да. Жыгылып кетпесин, койкой минтпесин, эшикке эметип чыгып, постоянно жүрүү, бирдемке болуп кээде эме болуп калса, жыгылып кетип туруп эметип атса, апа эчтеке болбойт деп койчу да. Анан бирдемеси "Ё-моё" деп калчу эле байкуш кызым. Анан подружкасын постоянно чуркап чыгып, буякта бир подружкасы бар. Чуркап чыгып экөө кучакташып калчу. Привет деп. Ушундай эме болчу. Тим эле үйдө эмне жакшы нерселердин баарын көчөгө балдарга алып чыгып берип, ушулар менен ойнойм деп. Ушунчу.